Чаткөл айылындагы Зоракан Кайназарова атындагы мектептин алдында турабыз. Бул мектепте ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда май айынын башынан баштап ырык кетти. Анын себеби болсо мектептин ашканасына жаңыдан гана ишке келип орношкон аялдын туберкулез менен оорусу мүмкүн деген маалыматтар тараган. Окуянын чынтөгүнүн иликтөө максатында биз мектепке кирип, ар тараптуу пикирлерди угууну туура көрдүк. Балам жерде окуп атат. Балам иш жерде тамактанат, мен ошол тамак үчүн мен жүрбөй ачык жүрүп атам. Ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мындай кайым айтышуу 1 май майрамы өтөөрү менен эле башталган. Себеби бул күндөрү мектептин ашканасына жаңы ашпозчу алынып, анын курук агучук илдетинин ачык түрү менен ооругандыгы тууралуу кабар тараган. Столовыйда менин балам бар тамактанат. Ал тамактанган жерде туберкулез болуп ооруйт деген аялды белгилеп атышат да ошо. Анан мен ошондон кийин кантип мен өзүм баламды ошол столовыйга жиберип мен тамактандырам. Курук агучук менен ооруйт экен деген божомол жаңы келген ашпозчунун жакын тууганы. 6-класстын окуучусунун сабак учурунда эс үчүн жоготуп кулап түшкөндөн кийин башталган. Желдей тараган мындай маалыматтан улам учурда ата-энелер балдарынын ден соолугун ойлоп бушайман болуп турушат. Биз укканыбыз боюнча, могу медсестра ФАПтагы келип туруп бул жактан чай ичип турат да, эмес столовойдончу. Анан ошол убакта келип калып, жанагы аялды көрүп калып, бул деген эме да учетто турган кишини эмне үчүн жумушка алдыңар, бул жерге иштегенге болбойт деп айтыптыр да. Анан после ошондон кийин 6-класстагы эмеге жанагы Абдиева Айтурган деген окуучу эс ушун жоготуп сабак учурунда. Анан ошондон паника көтөрүлүп, ата-энелер бүт баары билип калышты. Ал эми мектеп жетекчилиги болсо кооптонууга эч кандай негиз жок экендигин билдирүүдө. Себеби жаңы ашпозчу жумуш издеп келгенде анын санитардык китепчеси колунда бар эле. Бирок андагы көрсөтмөлөр былтыркы жылдыкы болчу. Ибраимова Батма жумушка келгенде санкнижкасы менен келген, тастыкталган, өткөн, ден соолугу таза. Анан мага келгенден кийин жумушу пишо блокто болгондон кийин мен талап кылдым 19-жылга да өтүп коюңуз, кийинкиңизге дальнейшем иштегениңизге да керек деп. Биякта флюорографиядан өтүптүр, фучикадан 7-майда печаты менен турат. Жанааттан сөз болуп жаткан ашпозчу Айым Батма Ибраимова мектепте өзү тууралуу ызы чуу башталган кезде жумуштан кайра чыгып кеткен. Бирок биздин чыгармачыл топ барган кезде жумушка киргенден кийин гана өткөн медициналык документтерин көргөздү. Бул жерде өпкөдө эч кандай өзгөрүү жок деп жазылып турат, бирок эмнегедир кан тапшыргандагы анализи тиркелген эмес. Ата-энелер мен жөнүндө айтып атканына ал баары калп, мен полный ошол ар жыл сайын медсмотрден бул Бишкекте да иштедим, райондордо да иштедим. Книжка менен жүрөм мен. Сокулуктагы флюорография бар, рентген бар, аерден өтпөстөн деген, эмне үчүн деген частный фучикадан барып туруп деген өтүп, кагасын алып келип атат. Бул дагы деген эме болуп атат, сомнение кылып атат да биздичи. Учурда мектепте курук агучуга шектелген бир эмес 2 окуя катталганына карабай, бир күнгө мектепти жаап, тазалоо иштерин жүргүзүү тууралуу ата-энелердин сунушу мектеп жетекчилиги тарабынан ишке ашкан эмес. Анын себебин директор Айым жогорку тараптагылар чечиши керек деп түшүндүрдү. Негизи ошол 12 миңден жыйнап атабыз. Ошентип Кайназарова мектеби акыркы коңгуроону түпөйүл ойлор менен аяктаганы калды. Себеби ата-энелер жагдайды иликтеп берүүнү суранып, Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылышкан. Бирок 10 күндөн кийин жыйынтыгы чыгат деген боюнча алигиче кабар жок. Ал ортодо ата-энелер мектепте мындан башка дагы толуп жаткан көйгөйлөр бар экендигин айтып даттанышты. Россияга барып иштеп кайра келгенде директор менен вступительный деп 500дөн алды, 3 баламдан 1,5 миң, еще посудага деп 200дөн, анан столовойго деп 500дөн алган да мен. Россияда туугандарыбыз чалып, ошолор WhatsApp аркылуу сүйлөшүп жатам, ошолор айтып атат, эми 11-классты бүтүп аткан окуучулардан 12 миңден жыйнап атышыптыр, эмнеге жыйнап атышат, ошону билип берчи деп. Учурда Чаткөл айылындагы ата-энелер билим берүү жана саламаттык сактоо министрликтери жагдай боюнча үн катат деп күтүп жатат. Ал эми акча чогултуу боюнча текшерүүчү тараптар келип чын бышыгын аныкталса, мектептеги абалга чекит коюлат деп үмүт артууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.